баягы сабатсыз кишилердин келип калганын кесепетине мына бир депутат акылдуу болуп чыгып атат. Иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын токтотушубуз керек деп. Айланайын, атаңа рахмат. Кантип акылың жетти ошого сен ушундай маселе көтөргөнгө? Ошол пенсионерлердин баары жыргап кеткенден, же кыларга иш таппагандан иштешип атабы? Ошолор жок дегенде 2 литр сүт алып берсем, же болбосо мен жумушсуз отурган неберелериме мектебине төлөп берсем, ата-энесин жумушсуз отурат. Көпчүлүгү айылда азыр ошол чоң эне чоң аталарынын пенсиясы менен жашап атат. Мен ушундай демилге көтөргөн депутатты башка бир планетага көчүп кет деп айтат элем. Сен демек кыргызда билбейт, түшүнбөйт экенсиң. Эмне үчүн иштеп атат? Бул бир, экинчиси. Бүгүнкү пенсиядагы иштеп аткан дарыгер болобу, мугалим болобу, а башка жерде башка кызмат жок пенсионерлерде. Мына ушуларды устат катары караш керек. Алар союздун мезгилинде бүткөндөр, аябагандай мыкты тажрыйбалуу инсандар. Мына 60ка чыккан атаңдын алдап акылын ал дейт. Аларды тескерисинче сылап сыйпап, кошумча акча берип, каражат берип болсо дагы ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп калыш керек. Тескерисинче же айлыгын алсын, же пенсиясын алсын деп. Бул көпкөндүк. Бул турмушту түшүнбөгөндүк. Кантип баа берсе болот ошол депутатка? Турмуштан алыс. Негизи ал өзү соцфонддун бюджети өзүнчө, мамлекеттин бюджети өзүнчө экенин билбейт экен ал депутат. Эми аны билген депутаттар саналуу эле ал жерде. Бирок саналуу. Өзүнчө болорун да билбейт экен да ошончо. Кайсы фракция? Жана Тиллаев деген депутат. Ал бюджет жана финансы комитетинин төрагасы болуп турган. Ата журт республикасынан Жок, республика.